Putin bu bildirүүnü жасаганга, uşu сөздөрдү айтканга аргасыз болду. Себеби мурдагы жабык СССР мамлекети жок азыр. Интернет мейкиндигинде маалыматтарды бекитип коюу же жолун тороп коюу мүмкүн эмес. Дүйнө археологдору 10 жылдан бери Хакас жерин өзүнүн Меккасы ыйык туткан археологиялык аймак деп тааныды. Dünyo arkeologlar. Anın sebebim ne de? Хакас жери дүйнөдө жалгыз төмөнкү палеолит, ортоңку палеолит, жогорку палеолит, мезолит, неолит, коло доорунун эстеликтеринин баары 51.000 санда сакталып калган. Россия мамлекетинде 85 субъект федерациясы бар. Ошонун биринде дагы 51.000 arkeologiyalыk эстеликтер мамлекеттин коргоосуна алынган жок. Муну жашыруу болбой калды. Андан тышкары окумуштуулар, тарыхчылар суктанган 50.000 жыл мурда Сандык өрөөнүндө, Аксы дарыянын боюнда, Кара Тоо аскаларында чегилген жылдыздар ал кимге таандык? Биздин бабаларыбызга таандык. Ошондо эле Сүлөк жазуусу деп таанылган 107 метр аскага чегилген урун жазуусу 4.500 жыл мурун байыркы Хакас элине таандык деп Россия академиктери айтып атат. Россия академиктери расмий интернетте ким кааласа окуй алат. Минтип айтпадыбы, Хакас жери биринчи жолу жылкы колго үйрөтүлгөн жер деди. Биринчи жолу дөңгөлөк табылган жер деди, ойлоп табылган. Биринчи жолу коло эритилген, биринчи жолу түпкү буддизм теңирчиликти айтып атышат, жаралган, калыптанган жер дейт. Эми ушунча илимпоздор айтып отурса, анан кийин Россия мамлекетинин президенти муну менен сыймыктанбаса, анда түшүнүксүз болот эле. Эмне үчүн бул Россиянын президенти эмне үчүн ушуну айтты? Испанияда бир үңкүрдө тартылган сүрөттөр 18.000 жыл мурда экен. А биз болсо Алтайда 40.000 жыл мурда тартылган сүрөттөр менен сыймыктанбайбыз, эмне үчүн деген сөздү айтты да. Болгондо дагы расмий жыйында айтты. Совет Федерация Госдума биргелешкен жыйынында айтты бул сөздү. Андрей Сергеевич упомянул о первом художнике первобытном, наскальные надписи или рисунки которого были найдены в пещерах Испании. Вот, я часто бываю в разных уголках нашей огромной страны. Горный Алтай. Не пещера, просто огромный камень. Наскальные рисунки древнего художника с изображением зверей, птиц там и так далее. Никаких ученых там нет, никто об этом не знает. Вот мы посмотрели, рукой там расчистили. Мы не знаем сами глубины нашей культуры и нашей истории. Кстати говоря, Горный Алтай многими исследователями считается колыбелью тюркских народов. Колыбелью тюркских народов. У нас очень много того, чего мы не знаем, но то, с чем мы живем, нужно знать. Расмий бийликтин эки бутагы бирге турган жерде, өкмөт курамы менен турган жерде ушундай сөздү айтуу, биринчиден бул дүйнөлүк саясатта чоң жаңылык, экинчиден ошол байыркы тарыхты таанып, расмий кабыл алгандын белгиси. Ошонун ичинде кыргыздар Алтай цивилизациясын негиздеген, жараткан, калыптандырган деген мааниде айтты. Бул кыргыз үчүн сыймык да. Биз үчүн чоң даңк. Биз даңазалай турган иш болуп атат да. Вы имеете в виду Горный Алтай, да? Вообще алтайский язык относится к древнейшим тюркским языкам. Это, по сути, база всех остальных тюркских языков в значительной степени. Да, не в значительной, а почти 100%. Поэтому мы вообще, думаю, должны гораздо больше внимания уделять. Путин сыймыктануу менен айтып атат. Анан бул жерде да чоң саясат болушу мүмкүн деп мен ойлойм. Мисалы, эгерде мына Россия мамлекетинин чыгыш тарабы коңшу Кытай элден бир топ мындай каптаганын көрүп атабыз. Муну токтобойбу чоң маселе бар. Эгерде
Tüpkü meken mına Amur Daryası Kırgızdın sözü ömür daryası. Balkaş Gölü balık aş degen Kırgızdın sözü. Bayköl degen Baykal Kırgızdın sözü. Demek Türk ellerinin tüpkü mekeni, Türk ellerinin tarihın kalıbına gelse Türk elleri birigip janagınday akырын жылып келген баскынчылыкка бөгөт болот эле деп мен ойлойм, эгерде ошону туура колдосо. Эгерде алардын мурдагыдай эле басынтып отурса, силер тарыхыңар жок, жапай деп отурса, анда Россиянын чыгыш тарабында чоң көйгөйлөр жаралат. Аны күч менен чечүү болбойт. Мүмкүн Путин ушул эске алып, ушундай багытта акырын саясатты баштады деп да ойлойм. Мен буну айтуу кыйын, бирок мындай болушу мүмкүн. Бөлөк жол жок Россиянын чыгышын сактап калуу.